Кыргыз элинин небир кооз жерлерине, тарыхый жайларына, бабаларыбыздын басып өткөн тарыхына калтырып кеткен мурастарына кимдер гана кызыкпайт. Айталы дегенибиз көбүн эсе тарыхый мурастарыбыз изилденгени менен, айрым мурастарыбыз болжолдуу гана негизде иликтенип, толук кандуу археологиялык казуулар жүргүзүлбөгөндүктөн кайсы кылымга таандык экени, эмне экени да билинбей көз жазында калып келет. Алсак Манастын Кароол дөбөсү, Кош дөбө, Чеч дөбө, Калмак дөбө деген сыңары дөбөлөр Кыргызстандын баардык аймактарында кездешет. Бирок мындай дөбөлөрдүн айрымдары убагында курулуш болгонбу же табигат өзү таң калтыра жаратып койгонбу деген күдүк-ойлорду ээчи ар кандай уламыштары гана калк арасында айтылганы менен табышмак бойдон калып келет. Бул жолку берүүбүздө Ат башы районуна караштуу Баш Кайыңды айылына барып, дал ушул айылдын чок ортосунан орун алган чоң дөбөнү өз көзүбүз менен көрүп багып, астейдил абай салганга аракет кылмакпыз. Жанатан биз айтып кеткен Баш Кайың айылындагы чоң дөбөнүн дал өзүнө келип жеттик. Чындыгында бул чоң дөбө Актала районуна караштуу Кош дөбөнүн дал өскөн көлөмү жагынан жана бийиктиги жагынан. Ал эми жергиликтүү тургундардын айтымына караганда бул дөбөнүн башында жыгачтан тосулган кадимкидей оюкча бар деп атат. Азыр үстүнө чыгып ошол оюкчаны көрөбүз. Ал эми Кош дөбөнү убагында Бартөлт 2-3 кылымга таандык деп кеткен. А бирок биз бул дөбөнү кайсы кылымга таандык деп тарыхчы болбогондон кийин айта албайбыз. Бирок үстүндө кандай кызыктар бар, анан ат башынын болгон жерлери көрүнөт дейт. Азыр чогуу көрөбүз. Чоң дөбө чындыгында эле чоң дөбө экен, үстүнө чыкканыбызда Кош дөбөнүкүндөй эмес, мындай ортосу оюк экен жергиликтүү тургундардын айтымына карагандагыдай. Андан сырткары бул дөбөгө чыкканда бул жагы Чеч дөбө, пограничке чейин, ал эми бул жагы Ак муз, Ак моюн, ал эми чыгыш жагында Большевик Талды сууга чейин көрүнөт экен. Ал эми бул жагы Аксай. Чын эле жоокерчилик заманда бул балким бир Кароол дөбө болгондур. Балким тегеректигине караганда бул жерде бир имарат болуп, же болбосо сыйынчу жай болгон. Муну айтканыбыздын себеби бул ортосу оюк болуп кеткени, ошол имарат урап ушундай чоң дөбөгө айланып калса керек деген да божомолдор бар. Ал эми сиздер көргөндөй бул жерде 4 чарчы орду турат. Эгерде бул мунара болуп кала турган болсо, бул жер ошо кире турчу эшиги болсо керек. Ал эми бул темир болсо кийинки эле коюлган бир белги болсо керек. Бул жерде дагы балким тиешелүү адистер келип изилдеп, анан ушул ордун белгилеп кетсе керек. Ал эми бул сөздүн айтканыбыздын дагы себеби бар. Себеби бул жерде оозго окшогон топурактын нугу турат. Бул жерде 4 чарчы. Балким ушул жерден элдер келип, бул жерде мунарасы болгондур, балким ооз болгондур. Муну дагы тактап анан айтпасак эч качан толук кандуу айта алабыз деп ишендире албайбыз. Ал эми бул азыр болсо биз жергиликтүү тургундардын айтымына караганда мына бул чуңкурду айтып атса керек. Бул жерде оюкча таштар болгон дейт. Анан оюк болуп ташты салганда курулдап кирип кетип, анан үнү жоголгон дейт. Мышык да салып көрүшүптүр бул жерге. Ошол мышык мыялап кирип, анан үнү акырындап жоголуп отуруп, анан үнү чыкпай калчу экен. Андан сырткары мына бул жерде кийинчерээк эле көргөндөр бар экен. Бул жерде жыгачтан жасалган дагы мындай оосуна коюп койгон жерлери бар деген. Азыр карап көрөлү. Бизге айтып көрсөткөндөрүнө караганда мына бул жерлерди айтып атат. Бирок бул жерде эч кандай жыгач көрүнгөн жок. Бирок ушул жерде оосу болуп кадимкидей жыгач турган дейт. Кийин бул жер көмүлүп калыптыр. Ал эми бул жерден караганда дагы боз үй түрүндөгү тегерек. Анан балким бул жерде мурун чоң имарат болуп, анан жердин деңгээлине чейин жетип, анан анын астында дагы бир оюкча бир имараттар болсо керек касылган. Ал эми жергиликтүү тургундар айтып аткан чуңкурдун курулдап таш салган жердин
дал өсү мына бул жер экен. Кийин оосу бүтөлүп калган дейт, кийинчерээк. Тепкен үстү дагы мындай коңул астында бир көңдөйдөй үндөр чыгат экен. Бул таштардын келип калышы дагы бир терең ойду жаратат. Бул жерде кара топурактуу болгондуктан сайдын жээгинде болуп таштар алыс болгон. Анан бул жерге келиши, андан сырткары бул жердеги чоң дөбөнүн пайда болушу бир таң калыштуу ойду жаратат. Себеби эч кандай айланасында тоо жок болуп туруп, мындай чоң дөбөнүн бул жерге пайда болуп калышы дагы бир чоң болжолдуу, табышмактуу ойлорду жаратат экен. Бирок биз бул жерден тегеренип караганыбызда эч кандай бир жыгачтарды таба алган жокпуз. Анын үчүн тиешелүү тарыхчылар болобу же адистер болобу бул жерге келип өзүлөрү изилдеп, балким улук саат менен касып ичин изилдеп көрсө болот. Бул дөбөгүнү мындан сырткары дагы нар жагында кичирээк 2 дөбө болуптур. Бирок аны жергиликтүү тургундар топурак кылып касып алган экен. Бул дөбөнү эл журт кастырбай бир ырым сакташканбы же сыйынчы жай дегенби шыгылып кастырган эмес. Ооба, көрүнүп тургандай эч кандай тоо кыркалардын жанында эмес, айдоо аянтында тоодой топурактын үйүлүп калышы да кызык ойду жаратат. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда, бул айылдын үйлөнгөнүбү же бир коноктор келеби ушул дөбөгө дагы келип, сыйынып кетип, же болбосо келип эс алышат экен. Ал эми бизди өкүндүргөнү мына бул жердеги таштандылар кош көңүл мамиледен улам ушул жерде таштандыларга толуп кеткен. Ал эми ушул турган биздин чоң дөбө деп аталган дөбөбүздүн мына бул оюкчанын астында балким кыргыздын бир ачылбаган тарыхы жаткандыр. Мына ушундай биздин тарыхый мурастарды ар бир кыргыз кош көңүл мамиле кылбай мурастарды сактай билсек, бул өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлаганга тете деп айтсак болот. Жергиликтүү тургундардын кулагына алтын сырга, балким муну тарыхчылар изилдеп, эгер деле ушул чоң бир тарыхый мурас катары катталып калса, бул айылдын бюджетине дагы туристтер келип, бюджети дагы көтөрүлмөк. Жаштар үчүн дагы биздин айылдагы бир шаардын аты же болбосо тарыхый мурасыбыз бар деп сыймыктанганга да сөз кылып айтканга дагы өзүлөрүнүн сөздөрү чоң болмок деген сөздү айтмакчыбыз. Чоң дөбө боюнча ар кандай сөздөр айтылганы менен, чындыгында бул дөбө мурда мындай оюлуп ортосу чөккөн абалында эмес, ортосу толук болуп, бирок чокусунда оюкча болгон. Оюкчага таш же майда жандыктарды да салып көргөн учурларда түбүнө жеткен абалды угускан дабышы жок, жиксис үнү жок, алыстап жок болчу экен. Ошондон улам оюкча түбү жок болсо керек деген сөз калк арасында айтылып келген. Көп кылымдарды баштан кечирген чоң дөбөнүн турган турпаты мына ушундай. Бул дөбө чоң дөбө деп аталган менен көптөгөн кылымдар, көп кылымдык тарыхы бар чыгар. Бирок муну эч ким изилдебегендиктен жерлерде мындай дөбөлөр жөн гана дөбө катары айыл тургундарына аталып келет. Ал эми биле билгендер үчүн бул чоң тарыхый мааниге ээ болушу ыктымал. Эгер деле мындай дөбөлөрдү изилдөөлөр жүрүп, анан дагы мамлекет тараптан көптөгөн жардамдар берилсе, тарыхчылар дагы буларга киришип, анан келечекте бир кыргыздын тарыхынын чоң ачылыштары болот деген ишеничтебиз. Тегерек болуп калганында себеби бир ойду жаратып турат. Биз ушинтип тегерене басып баратып дагы балким бир нуктарын таап каларбыз. Ал эми ушинтип басып баратканыбыз менен биз жөн гана баспастан ушул дөбөнүн айрым бир учурларында сыртын карап, ушул белгилер болсо кире турчу оосу бар бекен деген ишеничте аракет кылып баратабыз. Төбөтөдө тегерене отуруп, бул кең түстүктө жайгашкан чоң дөбөдөн эч кандай бир оосун же нугун таба алган жокпуз. Бул кең талаанын ортосунда топурак менен курчалган
анан ташаралашкан мындай дөбөнүн пайда болуп калышы дагы бир кызыктуу ойду жаратат. Андыктан бул дөбө изилдөөгө муктаж. Жанатан бери ушул дөбөнүн ичиндеги оюкчаларды анан дагы тегеренип оозторун карап көрдүк, бирок биз эч кандай бир изилдеп болжолдуу түрдө дагы эч нерсени айта албайбыз. Кудай насип этип бул дөбө да изилденип калса, чоң дөбө жөнүндө кийинки берүүлөрүбүздө дагы чоңураак сөз кылмакпыз. Таң калыштуусу турган орду, анан дагы ат башынын бир топ айылдары азыр дагы бул дөбөнүн үстүнөн алаканга салгандай көрүнүп турганында. Чыныгы тарыхчы же археолог Илимпос болбогон соң, болжолдуу түрдө гана божомол айтканыбыз менен кайсы кылымга таандык экенин, бул дөбөнүн мурда эмне болгонун да толук кандуу айтуудан алыспыз. Тек гана мындай тарыхый жайлар изилденсе гана деген тилектебиз. Азыркы учурда тарыхый мурастарыбыз ошол менен катар тарыхый жер суу аттары унутта калып, кийинки муундар билбей келишет. Биздин программанын негизги максаты мындай тарыхый мурастарыбызды сактап калуу жана кийинки муундарга жеткизүү болуп саналат. Эгерде сиздердин айылдарда, жерлерде тарыхый мурастар, тарыхый табылгалар, ошол эле учурда табигый кубулуштар, ошол менен катар кызыктуу адамдар жөнүндө маалыматтарыңыздар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин номерлер 0701 71 17 60, 0770 30 09 79 номерлерине кайрылып, биз менен тыгыз байланышта болсоңуздар болот. Сиздер менен кызыктарга саякат программасы болду. Кийинки берүүлөрүбүзгө чейин амандашканча.